эрте кийлүүшү программасы. То есть бул балдарды келечекте шал оорусу болуп калат деп эң негизги эрте такташыбыз керек да. 1 жашка чейин. 1,5, 2, 3 жашка чейин булар такташыбыз керек. И ошо канчалык эрте баштасак реабилитация, ушунчалык результат жакшы болот. Физиореабилитация боюнча, медицинский реабилитация деп коет. Жакта чоң балдарды реабилитациялайт. Саламатсыздар. Подводный массаж деп коет. Барбы азыр больной, жокпу? Это взрослый. Это вытяжка, да? Это сухая вытяжка болот. Казыр отундай ванналарга суу менен массаж кылып, тоже жана спастиканы, балдардын спастикасын жумшатыш үчүн ушундай эмне кылат. Бул жемчужный ванна, бул балдар көбүнчө неврология, эндокринологиядан келишет. Бул астынан пузырек чыгат, мындай аба чыгат, воздухта. Ошолордон балдарды расслаблять этет. Тырышкан нелерин снимать этет. Успокаивать этет. И бул включать этет, 10 мүнөткө жатышат. Балдардын шал оорусу бул туаса оорусу деп болсок болот. Мурун мунун себептери аябай көп болчу. Көп. Мурун болсо айтчу элем, жанагы көбүнчө шал оорусу жанагы төрөт убагында кыйналып, туура эмес төрөлгөндөн болот депчи. Бирок акыркы жылдары уже биз тактасак, бу жерде жана төрөт убагында эмес, бул уже эң башынан бара эне кош бойлуу болгон кезинен баштап, ошонун ар кандай тышкы факторлор ошо туаса шал ооруларына алып келиши мүмкүн да. Көбүнчөсү бул жанагы ата-эненин ден соолугу. Биздики азыр көбүнчө аялдар кан астык болуп атат. Туура эмес тамактандыруу, ар кандай вредный факторлор менен тамеки тартмай ичкен, туура эмес образ жизни деп коебуз, ошолорду эмне кылгандыктан болот. Экинчиси инфекция болот. Ички пайда инфекциялар. Цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз деген ички ушундай инфекциялар болот. Албетте биринчи орунда жанагы гипоксия деп коебуз, кислород жетишпегенде, кан жакшы жетпегендиктен кислород балага ичинде кош бойлуу болгон кезинде мээни өзүнүн түзүлүшү, өсүшү, өнүгүшү уже ичинен туура эмес баштап не болот да, ар кандай эмнелер. Туаса кемтиктер биринчисинен. Туаса көп, мына азыр биз жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды изилдеп көрсөк, бүгүнкү күндө 30 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Анын 32% жанагы нерв оолору менен байланыштуу. 25% бул туаса кемтиктер. Ар кандай туаса. Туаса кемтиктер кайсы малда пайда болот? Биринчи 3-4 жумалыгында, кош бойлуу болгондо. Биринчи, экинчи айында уже ошондо пайда болуп калат да туаса кемтиктер. Так. Ошо гипоксия көп нелерге алып келет да. И үчүнчү албетте жанагы төрөт убагында бала кыйналгандан ошо себептер ушундай. Бир это гипоксия, экинчи инфекция, үчүнчү жанагы төрөт убагында асфиксия, гипоксия болгондо болушу мүмкүн. Азыр эң негизги бул уже аны айыктыруу мүмкүн эмес. Шал оорусу уже болду. Бул инвалид деп койсок болот, майып болуп калды деген болсун деп айтсак болот. Бул так. Муну только биз реабилитация кылуу, толук калыбына келтирүү, айыктыруу деген бул мүмкүн эмес болот. Ошондуктан калыбына келтирүү реабилитация. Реабилитациянын ар кандай эмнелери болот да, жанагы
жана азыр МКФ деп коет, эл аралык классификация функция жагынан ошого карата реабилитациялоо жүргүзөт да. Эң чоң маселе шал оорусулар менен реабилитация кылганда бул жанагы биздин кесиптештерибиз жетишпестик болуп атат. Эрготерапия, кинезиотерапия, ЛФК деген. Ошондон биз азыр жаңы метод боботерапия деген ачканбыз кабинет. Ошону азыр көрсөтөбүз силерге. Жаңы метод трудотерапия, физиотерапия деп коебуз. Мына бизде вот Япониядан келген волонтерлор бияктан иштеп, биздикилерди кантип реабилитация жүргүзүш керек, иштеп кеткен да. Пойдемте. Мындай ар бир палатада азыр ушундай телевизорлор койгонбуз. А жерде ата-энени үйрөтөбүз. Кантип тамактандырыш керек, кантип массаж кылыш керек, кантип отуруш керек, кантип үйрөтүш керек. Видео фильмдер бар да, видео фильмдер. Ошолорду коюп беребиз. Бүгүнкү күндө бүт реабилитационный центрлерде ушундай кабинеттер болуш керек да. Бирок тилекке каршы мындай жок болот. Seniki ne oldu? Бүттүбү? Биздики бүгүн чыгарат. Кандай болуп калды? Мындай жакшы эле. Ай, карачы. Тишиңди көрсөтпөчү, тишиң. Тишин дарылаттык. Сребр деп коюп да. 4-чү кискасы тешет. Хорошо. Все, хорошо. Эң биринчиси бул оорду азайтыш үчүн это профилактика болуш керек. Профилактика деген бул жанагы үй бүлөлүү, балалуу болом дегенде пландаштырыш керек ошону, планировать этиш керек. Планировать этиш үчүн биринчисин өзүнүн ден соолугун караш керек жаштар. Азыр мына биз изилдеп көрсөк, почти 70-80% ата-энелер сурасак, сен мына ошо балалуу болгон пландаштырдың жок, ушуну кош бойлуу болгону канча убагында билдиң эле десек, 3 айында билип калдым, 2 айында билип калдым, анан кийин калып кала берди деп ошентип не кылат, туурабы? Мына азыр жанагы биз дефект нервный трубки деп коебуз, тубаса пороктор, тубаса кемтиктерди. Алар ошо мен айтпадым, жанагы 21-25 күн бойлугунда пайда болот да. Ал бир кемчи жанагы кан астыгынан болот. Анан кийин фолиевая кислота деп коет, фолиевая кислота жетишпестиктен болот. Ошон үчүн биз уже 2 жылдан мурун жанагы жогорку кеңештен мыйзамдыштык бар, жанагы жалаң байытылган унду иштетишкенге. Фолиевая кислота ошо байытылган унга кошуп, ошо кемтиктерди азайткан. Профилактика, пландаштырыш керек. Вот мен балалуу болом десе, 3-4 жума мурун уже келечектеги будущий ата-энем болот дегенде өзүнүн ден соолугун текшерип, аяктырып, баардыгы жакшы болгондон кийин пландаштырыш керек да, ошо. Стрессовый фактор деп коебуз биз. Стресс фактор деп коебуз. Жанагы жумушсуздук, үй бүлө жетишпестик андай, анан кийин оюнда ойлойт, тияка барам, иштейм, мындай кылам. Мына өз убагында бизде Бишкекте мен ойлочумун да, аябай көп заправкалар бар да. Бензин куя турган. Азыр водительдер өздөрү куят. А мурун 5-10 жыл мурда жалаң жаш кыздар иштечи. А жерде аябай зыяндуу. Токсический, экология жагынан. Экинчи маселе жанагы мына бизде Дордой бар, Ош базарында контейнерлер, нелер. А жерде 1 саат жүрүп көрүңүз, башы адам бир адамдын соодан башы айланат. Жанагы Кытайдан келген буюмдардын жыттарынан, ар кандай химия заттарынан жыттар. Это тоже. А жерде ким сатын жалаң жаш балдар, жаш кыздар отурат. Булар келечекте ата-эне болот да тура. Алар токсический. Албетте жанагы көбүнчөсү мына бизде болот, жанагы мигранттар көп. Жанагы шал оорусу болуп калган балдар алар деле бар. Шал оорусунун бир түрү бар, дискинетический форма деп коебуз, дистония деп. Мына азыр көрдүңөр бир кыздыкы ушундай формасы, эң оор форма деп коебуз. Ал ошо билирубинден пайда болот. Билирубин төрөлгөндөн кийин жылтуха болуп, катуу жылтуха болуп, анан билирубин көтөрүлүп кеткендиктен, анан кийин эгерде 200-дөн 300-дөн ашып кетсе, билирубин барып ошо мээсине таасир этет, анан келечекте майып болуп калат.
ал билирубин неден көбүнчө ошо жанагы несовместимость деп коебуз. Не только резус, кан резустардан көп болот. Бизде Ак сууда ушундай изилдөөлөр өткөн. Азыр мен даже таң калам. Ошо форма, дискинческий форма шалор энелерден анамнезин чогултуп не кылсак, почти бир 15% өзүнүн кандай группасы резус дегендерди билбейт. Кытайда, мурун Россияда да иштетчи, азыр фактор роста нервной ткани деп коет. Ошо нервтин өсүшү фактор деген ар кандай дарыларды ошо фактор кылып чыгарганда, ошо нейротрофия деп коебуз. Биз нейротрофия, ганглиозит, коллагеновые нити деп коет. Бирок булар бардыгы иштетилип атат, бирок булар жанагы бизде доказательная медицина деп коебуз. Аныкталды, такталды, далилдөө иштер жүрүлүп, такталган деген маалымат жок. Биз ошондуктан жак ошону кылгыла жардам берет деп мен ага алыс болуш керек да. Анткени далилдеген, такталган изилдөө иштер жок. Мүмкүн буну бизнес кылып иштетип аткандыр. Мүмкүн жардам бериши мүмкүн, бир экөөнө андай үчүн ар кандай болот. Бирок бул жанагы доказательный деген болбойт да муну. Биринчиси клиника. Баланы көрүнөт. Тырышкан спастика барбы, жокпу деп коебуз биз. Бак паралич барбы. Экинчиси баланын өнүгүү өсүшү, аң сезими, клиника деп коебуз, аң сезими. Анан кийин аны далилдөгөн кийин биздики көбүнчө диагноз кое турган бул томография, магнитно-резонансный томография деп коебуз, МРТ. Если судорог болсо электроэнцефалогия деп коебуз. Такташ үчүн талма барбы, жокпу деген эки эле мындай диагностика кылыш үчүн эки эле аппарат керек. Көп жерде мындай изилдөө эмнелер керек. Кээ биринде болот туаса оорулар, жанагы тукум кууган нелер. Аларды, конечно, мындай лабораторный анализ кандарын текшериш керек. Бизде келечек мындай караштуу бизде жок. Көп нерсе ошо именно тукум кууган оорулардын көпүн далилдегенге анализдер бизде лабораториялар мүмкүнчүлүгү жок. Ошондон биз жанагы Алматага, тияка, бияка жиберишке туура келет да. Кадимки картондор көп да, магазиндер, нелер, жанагы көргөндөр отура албайт. Больной, шал оорусулар отура албайт, не кылат. Ошолорду үйрөтүш керек. Ошондон тияктан сатып келип, бияктан сатып келип не эместен кадимки картондон ушундай денелер жасатабыз. Өзүнүн схемасы бар, размерлери, ар бир балага өзүнүн боюна, несине караштуу ушундай жасаса болот да, өздөрү. Бул эзип кетсе ырт бересиң, башкасын жасап кое бересиң. Буга көп каражат неге иштетилбейт да. Бала чоңойсо ага өзүнүн размерине караса, боюна караша, несине дагы өзгө не кылат. Түшүнүктүүбү? Ушундай эмнелерди биз бияктан ошо ата-энелер үйрөтөбүз. Өзүңөр үйдөн балаңарга ушундай эмне жасап бересиңер деп. Да, бул уже чоңураак балдарга ушундай китеп чыгарган. Кыргызча. Так, кантип жазаш керек. Бул Чыңгыз деген Япониядан көрсөткөн кантип. Мындай методичка көрсөтөбүз биз. Размерлери кантип жазаш керек бардыгы бу жерде. Ата-энелер бияктан кантип размерлерин ченеп не кылып ушундай стульчиктерди өздөрү үйүнөн жазап берет да. Чүнки вот картона не керек и кантип жасаса болот. Кадимки картонадан түшүнүктүү. Вот ошо атайын ушундай пособийлер чыгарылат ата-энелер үчүн, жеңилдетиш үчүн. Колуна беребиз, кантип склеивать этип. Международная классификация МКФ деп, это эл аралык классификация функционирования. Бул баланы караганда биз диагнозун тактабайбыз. Мисалы, мына бала диагнозун карабайбыз. Шал оорусу биз карайбыз, кайсы баланын кайсы функциялары иштебейт. Көз көргөндө кемчилик болобу, кулак укканы кемчилик болобу.
же колун жакшы иштете албайбы, ошону такташыбыз керек. Оценка деп коебуз, оценка беришибиз. Кайсы баланын функциялары кемчилик бар? Тамак жейишиндеби, же жанагы өзүнүн туалетке барып сийип чечип не кылган контролдору менен. Ошо анан кийин биз план лечение кылганда, ошону реабилитациялоо ишти план койгондо, ошондо айтабыз, кайсы функцияны кайсы жол менен кабына келтирсек болот. Түшүнүктүүбү? То есть, если зрение көрбөсө, значит, очки керекпи, кулагы укпаса аппарат керекпи, колу жакшы иштебесе, тырышса спастиканы снимать этиш керек. Кашты кармап тамак жейби, кантип ошону үйрөтсөк болот. Ошого ар кандай азыр метод реабилитациялар, эрготерапия деп коебуз, кинезиотерапия деп коебуз, бобот терапия деп коебуз. Ар кандай ушундай ошо баланы кантип үйрөтүш керек. Баланы кантип айлана чөйрөгө адаптация жүргүзүш керек. Адаптациялоо иштерди. Ошого ошо реабилитация кылганда ошо функцияларын кантип калыбына келтиребиз, ошо максатты коебуз да өзүбүздүн алдыбызга. Кантип кылса болот ошого жылабыз. Көбүнчө азыр ата-эне менен иштейбиз. Мурун эгерде дары берип коелу жүрө берчүк. Азыр көп дарылар жардам бербейт, уже эмне кылып атат, далилдеген доказательный медицина деген ушундай. Мурун бир больнойго 8, 9, 10 дары берсек, бүгүн 1-2 дары эле ичет. Азыр дарыга көп көңүл бурбай калган. Көбүнчө кол менен иштеш керек болот. Здравствуйте. Привет. Привет. На бияқта вот жазылып атат. Привет. Как дела? Очень приятно. Да, гости. Get келеді атат. Палатаға телевидение койгонбуз. Бул экрандан ар кандай обучающий үйрөтүлгөн программалар. Кандай тамак бериш керек, кантип не кылыш керек баланы, ошонун баарын мындай үйрөтүлгөн программалар бар. Ата-энелер алыстан келет. Бизде негизги балдар алыс айрандан келет. Алар эчтекени билбейт. Ошондуктан ошого үйрөтүшкө туура келет да. Тамактандыруу бул чоң проблема. Кээ бирлери жутпай калат. Ошондуктан биз ошону үйрөтөбүз, зонд менен кормить этишке туура келет. Кантип ошону туура тамактандыруу. Эми проблемалар сүйлөсөк. Экинчиси сүйлөө проблемасы. Сүйлөбөйт. Ошону заниматься этиш керек. Кантип не кылыш керек? Сүйлөтүш керек. Үчүнчү маселеси жанагы баланы өзү жанагы туалетке барышы, сийип чечип не кылып өзү үйрөтүшү. Анан кийин уже башкалары кетет да, жанагы кантип отургуш керек, кантип бастырыш керек, кандай кыймыл аракеттер кылыш керек. Ошондой ар кандай максаттарды коюш, ошону кантип үйрөтсөк болот, не кылат. Азыр айтып атпайбы, мына ооруп калыптыр, зонд менен тамак берилип атат депчи. Ошол көбүнчө биздин ата-энелер кыйнаган ошол маселелерди чечиш керек да. Баланы толук айыктырууга мүмкүн эмес, бирок ошо кантип ошо жашоо несин жеңилдетиш максаты менен реабилитация иштери жүргүзүлөт. Биз совместно чыгарганбыз да. Это вот биздин японболсо. Вот бизден бул үйрөнгөн булардан Азамат. Жазай турган, кантип жазаш керек, кантип мына стойкаларды кантип жазасы болот. Мына көрсөтүп атат. Көрдүңөрбү? Кантип турганга үйрөтүш керек. Бул жерде диагноз ошол функциясына караштуу ошону кылыш керек да.